Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү видеодо аңгис тилинде эң эле көп кездешүү убакыт кайсы жана аны менен сүйлөмдү кандай түзөбүз деген суроону карап кетебиз. Аңгис тилинде негизинен эң эле көп кездешүүчү убакыттын бири болуп бул present simple деген убакыт эсептелет жана аны жөнөкөй учурчак деп которсок болот. Биз бул убакытты бир канча учурларда колдонобуз. Биринчиси баарына белгилүү нерселерди же өзүбүз жөнүндө бир нерсени айтып жатканда колдонобуз. Мисалы, I'm not a student, мен окуучу эмесмин. We live in Bishkek. Биз Бишкекте жашайбыз. The moon goes around the earth. Ай жерди айланат. He speaks English very well. Ал англисче абдан жакшы сүйлөйт. Мындан тышкары биз present simple'ды кайталанып туруучу адаттарга жана күнүмдүк иш-аракеттерге дагы колдонобуз. Мисалы, we often go to Nарын. Биз бат-баттан Нарынга барып турабыз. Улан usually buys курут in supermarkets. Улан жалпысынан курутту супермаркеттерден сатып алат. My family never eats breakfast. Менин үй бүлөм эч качан эртең менен тамак ичпейт. Байкаганыңыздардай, бул сүйлөмдөрдө убакытты көрсөткөн көмөктөш сөздөр бар. Always, дайыма, never, эч качан, every day, күн сайын, every week, жума сайын, every month, ай сайын, every year, жыл сайын. Seldom менен rarely, абдан аз учурда деп түшүнсөк болот. Ал эч качан эмес, бирок аябай аз учурларда кылабыз да бир нерсени. Usually бул жалпысынан негизинен, regularly бат-баттан. Ал эми sometimes кээде деп которуп койсок болот. Биз буларды бардык эмес, бирок көп учурларда ушул убакыт менен колдонсок болот. Ушул present simple менен колдонобуз. Үчүнчү учур бул нерселердин убакыт тартибин айтып жатканда колдонобуз. Мисалы, the lesson begins in 5 minutes. Сабак 5 мүнөттөн кийин башталат. The plane arrives at 8 o'clock. Самолет саат 8-де келет. The concert finishes at 7:30. Концерт 7:30 бүтөт. Эмнеге керек экенин билип алган соң, эми кантип колдонуш керек экенин дагы билип алалы. Present simple убакытында сүйлөм түзүүнүн эки жолу бар. Биринчи, бул эгерде сүйлөмдө кыймыл аракет жок болсо, анда биз be этишин am is are түрүндө колдонобуз. Мисалы, I am a doctor, my brothers are drivers, the sky is blue. Бул сүйлөмдөрдө эч кандай кыймыл аракет жок. Ал эми эгер сүйлөмдө кыймыл аракет бар болсо, анда сүйлөмдү мындай жол менен түзөбүз. Мисал үчүн, speak, сүйлө деген этишти алалы. Жай сүйлөмдө I, you, we, they менен биз анын баштапкы түрүн алабыз. I speak, you speak, we speak, they speak. Бирок сүйлөмдө he, she, it болсо, анда этиштин аягына s тамгасын кошобуз. He speaks, she speaks, it speaks. Маанилүү нерсе, бул эреже эч кандай маанини жана санды өзгөртпөйт. Башкача айтканда s болгон жерде сүйлөп жатышат же көптүктүргө айтылып жатат деген сыяктуу ойлор туура эмес. Аны дагы мындай жол менен которбойбуз. Ал эми суроолуу сүйлөмдө биз жардамчы do жана does деген эки этишти колдонобуз. Алар карама-каршы жана суроолуу сүйлөмдөр үчүн гана колдонулат жана аларды такыр которбойбуз. Суроолуу сүйлөмдө do I speak, do you speak, do we speak, do they speak. Ал эми does, he, she, itке колдонобуз жана мындайча сүйлөмсөбүз. Does he speak, does she speak, does it speak. Айта кетчү нерсе, байкаганыңыздардай he, she, it, does менен чогуу колдонгондо биз этиштин аягына s тамгасын колдонбойбуз. Ал жай сүйлөмдө гана колдонулат. Ал эми карама-каршы сүйлөмдө биз do, does'ты зат атоштордон кийин коюп, алардан кийин not бөлүкчөсүн кошобуз. I don't, you don't, we don't жана they don't. Ал эми he, she, it менен he doesn't, she doesn't, it doesn't. Мындай учурду элестетип көрсөңөр, Эрлан менен Мерим жаңы шаарга келишти жана кантип Эрлан менен Мерим шаарды жакшы билишпейт дегенди айтабыз. Биринчиси, Эрлан and Мерим don't knows the city. Эрлан and Мерим don't know the city. Эрлан and Мерим doesn't know the city. Жана Эрлан and Мерим doesn't knows the city. Туура жообун комментарийге жазып коюңуздар.